Кыргызстанда быйылкы кыш чоң сыноо болгон турат. Жакында энергетика министрлиги кыш күз мезгилинде калкка электр энергиясын 5 киловатт сааттык чектөө киргизилип, үйдү жылуулатууда электр мештерин колдонууга тыюу салынаарын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы болсо элди электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Кыргызстандын аймагынын 4%га жакынын мөңгүлөр ээлейт. Бул эбегейсиз чоң гидроэнергетикалык потенциал. Ар кандай эсептөөлөр боюнча Кыргызстан бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн гидроэнергетикалык ресурстарынын 30%га жакынына ээлик кылат. Технологиялык гидроэнергетикалык потенциал 142 миллиард киловатт саат, ал эми экономикалык же өндүрүштүк потенциал 60 миллиард киловатт саат деп балынат. Гидроэнергетика ички электр энергиясын керектөөнүн 90%дан ашыгын камсыздайт. Электр станцияларынын жалпы долбоордук кубаттуулугу 3640 мегаватт. Анын ичинен гидроэнергия 80%га чейин, ТЭЦтер 20%га чейин. 12 кичи ГЭСтерде 0,4%га чейинки электр энергиясы өндүрүлөт. Негизинен бул жерде Каракамыш жайлоосу деп коет. Көлдүн атынан Каракамыш картада белгиленгенде бул Кара суу көлү деп аталып калган. Атак биздин элде Каракамыш жайлоосунда турабыз азыр. Негизинен баягы элдин эс алууга жаратылышы, суусу, анан жанагы кымыз, жайлоодогу айран, сүт дегендей мына ушул жактарга түзүлгенде ал шартчы негизинен. Эми баягы шарт болуп туристтерди кабыл алгандан кийин аларга негизги эң негизгилердин бири болуп азыр баягы аларга шарт түзүп бериш керек да. Шарттардын негизи эмне? Жарыктандыруу, тамак ашты сактаганга холодильник, морозильник, жана башка нерселерди иштеш үчүн электр ток керек экен да. Биз жанагындай движокторду пайдаланып жүрдүк. Бирок алардын баягы жаратылышка болгон мамилеси, алар күйөт, ар нерсени бөлүп чыгарат. Бул мини кичи ГЭС деп аталат. Негизинен 10 киловатт ток чыгарып берет. Негизинен 3 фаза, ар бир фазада 3 киловаттан болот экен. Мындай караганда жайлоодун башына бир эле жеткиликтүү экен да. Ал эми жарыктандырууга толук эле жетет. Ал эми жанагы электр энергия, кир жуучу, холодильник, муздаткыч дегендерди иштетип баардыгын жакшы иштеп, жакшы тамак ашты сактап канга мүмкүнчүлүгү эми ошодо. Себеби дегенде азыр тамак аштын ичине кетсең уулануу, башка нерселер ошодон келип чыгат да. Аны ошол эми азыр жакшы болуп калды, быйылкы күнү жемишин берип атат. Мына ток чыгарчы нерсе бул болот экен. Бул жерде ошо айландырып берет. Анан суу бул жактан келип атат да. Мунун эң жакшы нерсеси баардыгын безопаситетип мына шите. Бул автоматтык түрдө регулировка кылып турат экен. Баягы жетпей калса өчүрүп, ашып кетсе кемитип дегендей баардыгын жакшы регулировка кылып турат экен да. Бул бар. Пайдаланып атат, ток ойноп атат, жак пайдаланып атат дегендей. Ашыкча токторду мына бул жактан тендер бар. Жанагы ашыкча ток чыгып туруш керек экен, антип буларга күч келет экен да. Аны пайдалануу үчүн мына тендер иштейт. Мынага да жылуу суу турат. Сууду буга дагы ашыкча ток. Эгерде тиякта ток жетпей калса буларды көчөт. Автоматически турат. Аны шит регулировка кылат да. Ашыкча болуп калса буларга берет. Бул себеби дегенде мынагынын тик түшүү үчүн 12-13 метрге көтөрүш керек да. Ошон үчүн 168 метрден келди бул турба. Жатык да. Ошондо общий тикелиги 13 метрге чыгат да. Ошондо бул 10 киловаттык генераторду иштетет экен да. Мына бул жерде тигини авариялык деп коет. Тиги авариялык. Эгерде мына жерде ошол жагын тактан алып эле бул жагына коюп койсо, суу нары көчкө кетет, бул жакка кетпей калса өчөт да. Анан үстүнкү тактаны алып койсо, суу ашыкчасы ошол жакка кетип турат дегендей да. Азыр мына суудун кирете 3төн 2 бөлүгүн бул пайдаланып атат. Уже жетип атат да. Ал эми 3төн 1 бөлүгү мындай эле агып атат да. Мындан бир 20 жыл мурун мындан да жогорку жайлоого бир адам өзүнүн үйүнө трактордун генераторун коюп, лампочка трактордун немесин койчу эле да. Ошол жарык кылып, ошол элди суктандырып чыгат. Азыр эми бул ток менен көп нерселерди иштетсе болот да. Башка эч нерсени эметпейт. Ошол суу менен гана регулировка кылып турасың. Көбөйтүп, азайтып, көбөйтүп. 5 зым менен 4 зым менен келди. Демек өндүрүп аткан ток 3 фаза деп аталат. 3 фазалы, ал эми бирөө 0 болуп эсептелет. Мына ушул зым менен биз керектелүүчү жерлерге киргиздик да негизинен. Эми основном ушул жерде керектелет да. Бул жерде кухняда болот да, баардыгы элечи баягы бу жерде муздатқыч, тоңдургуч, плита,
жана ошондой эле кухнялык керектелүүчү нерселер, суу ысытуучу жактар мына баардыгы ушул жерде турат. Ошон үчүн ушу основном негизи пайдалануучу жер ушу кухня, ушул жерде негизинен пайдаланабыз деп ойлойбуз. Азыр эми дагы келечекте бияка душ курулат, суу ысыткыч дегендей. Мына ошолорго да бүт пайдаланабыз. Аларга менимче 1 киловатт, 1,5 киловаттык экен, аларга жетет менимче, жетет аларгачы. 95-жылы ушул айылга биринчи менин баягы сайыс бузулгандан кийин туристтер өрдөптү да. Анан ошолордун палаткаларын көрүп, анан мен ошолорго мындай бир кызмат кылып, ошолордон акча алып эле иштесем болбойбу деп аларга кайрылсам, алар да менин идеямды туура көрүшүп, мени как портер, жүк ташуучу кылып кабыл алышып, анан ошондон баштап мен ошолорго аралашып, туристтерге аралашып иштеп калдым да. Туризм менен бул иштеш чындыгында узак убакытты талап кылат. Бул дегенде эле баягы бир нерсени өндүрүп коюп, базарга барып сата коюп алып келүүчү нерсе эмес да. Сен ага канчалык көп даярданышың керек да. Анан ийгилигин канча бир убакыт өткөндөн кийин берет, бирок берип алганда жакшы берет да. Анан уже күн өткөн сайын алардын дагы требованиясы күч алып, алар деле жакшы жактарда баягы жашагысы келип, идея салгысы келип, анан кийин күндөн күнгө баягы күч алып, мына бүгүнкү күнү баардык эле жерде бизде ушу мейман үйлөр ошо өзүбүз биринчиден условия шартты биз өзүбүз келетибиз, өзүбүздүн жашаганыбыз эле керек. Экинчиден ошол эле учурда биз туристтерге ошол кызматтарыбызды сатып, мындай кирешелер табабыз.